Президент Садыр Жапаров ноябрь айында элдик курултайды чакыруу боюнча жарлыкка кол койгон. Бул курултай коомдогу көйгөйлөрдү көтөрө алабы, жокпу? Ушул боюнча шаар тургундарынын оюн сурап көрөлү. Биз менен бирге болуңуздар. Курултайды өткөрүүнүн кереги барбы, жокпу? Ал канчалык көйгөйлөрдү чече алат? Ушул боюнча пикириңиздерди билели дегенбиз да. Курултайга мен барып көрүп турмун өмүр. Билбейм. Не болот, кандай болот. Каалоочулар барат да. Аткарылбаса кереги жок курултай өткөргөн. Ошол жердеги маселелер аткарылбаса, ошол жерде сүйлөшүүлөр болгондон кийин ошол сүйлөшүү аткарылбаса, анын кереги жок. Курултайда кандай көйгөйлөр көтөрүлүшү мүмкүн деп эсептейсиз? Кээ бир адамдар мындай нарында мисалы үй салгандар бар. Законный эмес, бирок алар мындай бекер барып жашап алышканда, аларга деле мындай жер бөлүп берип, ошондой сыяктуу суроолорго. Оюмча бул негизи элге жакындоо максатында уюштурулат деп ойлойм. Ошо башка оюн да жок менде. Курултайга делегатты бийликтегилер келгенде, бакыйптын эмелери кишилер келген. Эми ошондой болбосо экен деген оюм бар да менин. Бийликтин кишилери жана айыл арасындагы эң көп көйгөйлөрдү айтчу делегаттар келсе деген оюм бар да. Бири курултайын жакшы билем. О 2005-жылы 2010-жылы Бакыйптын убагындагы эң начар курултай ушу болгон. Андан кийин курултай деген укум да келбей калган. Курултайды мен колдойм, өзүмдүн атынан айта турган болсом. Бирок курултай жөнүндө кененирээк маалыматым жок экен, бирок ошол элдерден маалымат топтой турганына мен жакшы нерсе деп эсептейм. Менин оюм курултай кереги жок, анткени ал жакка дайындалган кишилер гана отурат, дайындалган суроолор берилет. Эл бар бир өзүнүн проблемасын мындай ачыктыкка чыгып айтат да. Курултай кереги жок. Өткөрүш керек деп эсептейм. Ооба, эсептейм. Өткөрсө жакшы эле болот, анткени коомчулук бардык нерсени билип, ошого жооптуу болуш керек. Билесиз да, курултай буга чейин деле өткөрүлүп келген да, 2 жолу өткөрүлдү. Эми алар курултай имиштер болчу да. Алар президенттер өздөрүнө карата гана бири-бирине ыңгайлуу маселелерди чечкенге аракет кылышкан. Ушунча жылдан бери чечилбеген проблема да эле чечилбейт го дейм. Анда өткөрүүнүн кереги барбы анда? Ошону айта албайм. Өткөрбөсө болбойт да. Өткөрүш керек деген эл бизде деген гана Баткен, Нарын, тиги областтардан келген ошол жөнөкөй ошакта жашаган адамдар билет көйгөйдү. Эмне экенинчи. Ошол обязательно Садыр Жапаров деле кол койбоду, обязательно болуш керек да. Буга чейин көптөгөн курултайлар болду, бирок ал маселе эч кайсы чечилген жок. Анын элди чогултуп ушундай кылмыш болуп туруп эле өздөрү каалагандай кылып туруп эле чечип коёт. Анын пайдасы жок менимче. Өздөрү билгенди кылгандан кийин анын кереги жок го дейм, элди бара болчу. Мурда болсо курултайды мындай определенный кругтар эле жасачу. Азыр болсо бүт Кыргызстандын активдүү адамдары, бүт жылай каалагандар катышып атат азыр. А мурда считанный элдер катышчу. Азыр болсо бүт ким катышса, пожалуйста, зеленая дорога, мен деле барып катышып, ошол жерде трибунага чыгып сөз сүйлөсөм болот. Мисалычы. Аны ошондой мындай боштондук берди, ушундай реальность. Ошол мага жагат. Курултай обязательно керек, элге керек, простой калкка керек, бизге керек. Ошол.